Көпчүлүгүбүз барган сайын жашыбыз өтүп баратат деп өзүбүздү таштап коебуз же убагы келет деп олтура беребиз. Эгер мындай шылтоолорубуз болбогондо, балким илимий ачылыш жасамакпыз. Тил үйрөнүп чет өлкөгө чыгып келмекпиз. Мүмкүн миллионер болмокпуз. Максатым ишке ашпай калабы деп күмөн санап отурганыбызда башкалар ийгиликке жетип жатышат. Эмесе өзүбүзгө мотивация берип, максатыбызга тезирээк жетели. Биринчи, алыңызга жараша иш тизмегин түзүп, ашыкчасын алып салыңыз. Анткени башыңызга көп жумуш үйүп алсаңыз, стресске учурайсыз. Ал эми иш тизмегиңиз толугу менен аткарылса, сизге ушул мотивация болуп берет. Экинчи, ар дайым адамдарга жардам бериңиз. Анткени башкаларга көмөк көрсөтүү менен бизде жагымдуу эмоциялар пайда болот. Ал эми сиздин аракетиңизге алар ыраазычылык билдиришет. Башкаларды бактылуу кылсаңыз, өзүңүз бакытка туш болосуз. Үчүнчү, өзүңүздү ар бир жасаган ийгилигиңиз үчүн мактаңыз. Бирок процесс эмес, прогресс болгондо мактанганга көнүңүз. Анткени өзүңүздү өтө мактап жиберсеңиз, мээңизге ийгилик жаралды деген белги берилет. Жыйынтыгында максатка жетүү үчүн сиз баштагыдай аракет көрбөй каласыз. Төртүнчү, баардык кырдаалдардын жакшы жактарын гана көрүүгө аракет кылыңыз. Ал эми башыңыздан өтүп жаткан кыйынчылыктарды келечекке болгон тажрыйба деп билиңиз. Эсиңизде болсун, азыр адамдардын көйгөйлөрү өзүнө жетиштүү. Сиздин көйгөйлөрүңүз башкаларды кызыктырбайт. Андыктан позитивдүү болуп, айланаңыздагыларга энергия бериңиз. Бешинчи, жашоо бир күнү бүтөрүн эске алыңыз. Кызыктай угулушу мүмкүн, бирок элестетиңиз, эртең сизге ажал келет. Албетте, сиз маанилүү деген иштерди аткарып, жакындарыңыздын жүрөгүндө жакшы адам катарында калгыңыз келет. Оңой сезилгени менен элестете келгенде кыйын эле. Андыктан күн сайын машыгууга туура келет. Эгерде күнүгө ушундай элестетип жашасаңыз, ийгиликке тез жетесиз. Алтынчы, өзүңүзгө жакшы мамиле кылыңыз. Ар бир адам уникалдуу. Андыктан өзүңүздү башкалар менен салыштырбаңыз. Анткени баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүк, бирок ар башкача жөндөм берилген. Жетинчи, убакыт кантип өткөнүн билбей калам деген сөз сизге таанышпы? Себеби сиз жумушка келер замат социалдык тармактардагы баракчаңызды ачып, аны менен алаксып отурасыз. Ошону менен таңкы, анын ичинде бир күндүк энергияңызды болбогон бир лайктарга курутуз. Мындай кайталанбасын десеңиз, иш тизмегин түзүп, биринчи сапка энергия көбүрөөк кете турган жумушуңузду жайгаштырыңыз. Сегизинчи, күн сайын эс алыңыз. Кантип десеңиз, жумуш учурунда 5 мүнөттөй көзүңүздү жумуп, чалкалап олтуруңуз же жатыңыз. Бул ыкма чачырандуу ойлорду чогултуп, сизге кошумча энергия тартуулайт. Жогорудагы эрежелерди эске алып, ийгиликке багыт алыңыз. Аракет кылсаңыз, баары оюңуздагыдай болот. Убакыт баардык баалуулуктардан жогору. Кудай болгону эскертет, ал эми кандай чечим чыгарыш өзүбүздөн. Жазуучу Чыңгыз Айтматов. Данышман ката кетиргенине муңканып чөкпөстөн алардан сабак алат. Ал ушул сапаты менен акылсыздан айырмаланып турат. Куш учуш үчүн жаралса, адам окуш үчүн жаралат. Публицист Салижан Жигитовдун сөзү. Ким дүйнөнү өзгөрткүсү келсе, ал өзүн өзгөрсүн. Философ Сократ. Адамдар өзүндөгү жеңилүү коркунучун кетирүү үчүн жеңилишет. Баятам, кедей атам аттуу мотивациялык китебинин автору Роберт Кийосаки. Сенин 5 жылдан кийин кандай адам болоруңду аныктоочу 2 фактор
биринчиси сен баарлашкан адамдар, экинчиси сен окуган китептер. Робин Шарманын сөзү. Башкаларды уга билиңиз, анткени алар сизге өзү жөнүндө керектүү маалымат бериши мүмкүн. Мотиватор Дейл Карнеги. Өзүн өзү өстүрбөгөн адамдар башкалардын ийгилигине ичи күйүп, аларды жамандагандан башканы билишпейт. Маргарет Тэтчердин сөзү. Ойлоп көрсөк, жашоо оңой эле, бирок аны биз майда барат нерселер менен татаалдаштырып алабыз. Философ Конфуцийдин сөзү. Жазгүл автору Жазгүл Кенжееванын сөзүнөн алынды.